Бул согуш мүрзөлөрү. Орусия бул тууралуу сүйлөшкүсү келбейт. Декабрь айынан бери BBC Орусияда жана Украинанын оккупацияланган аймактарында 7 жаңы көрүстөндү аныктады. Алар начар даярдалган согушкерлердин бейиттери менен толтурулган. Алардын көбү белгилүү Вагнер жалданма тобу тарабынан жалданган туткундар болгон. Көрүстөндөр тездик менен өсүп жатат. Бул көрүстөн 6 ай мурдага караганда 20 эсеге чоңойгон. Согуш башталгандан бери биз көрүстөндөрдүн сүрөттөрүн жана социалдык медиадагы билдирүүлөрдү көз карандысыз Орусиялык медиа зона сайты жана өлкөнүн ичиндеги ыктыярчылар менен бирге текшерип келдик. Азырынча 25 000 адамдын ысымын аныктадык. Бул Орусия мойнуна алган сандан 4 эсеге көп. Орусиянын ичинде өлгөндөрдүн расмий санынан башка бир нерсе билдирүү мыйзамсыз. Андыктан биз Кыргызстанга курман болгон согушкерлердин үй бүлөлөрү менен сүйлөшүү үчүн келдик. Бир кезде Советтер Союзунун курамына кирген ушуга окшогон өлкөлөрдөн жүздөгөн адамдар Путиндин күчтөрүнө кошулуу үчүн кол коюшкан. Согуш жолунда тикток тарткан 21 жаштагы парашютчу, десантчы Сыргакбек жаңжалдын башталышында каза болгон. Ал жаш жогорку даярдыктан өткөн Орус армиясынын кесипкөй жоокери болгон. Ал ар дайым биринчи болгусу келчү. Менимче, ошол себептен ал аскерге барууну чечти. Ал жерде ага тандоо да берилиптир. Ал согушка барууну чечкен. Согушка барам деппи? Ооба. Ал 2022-жылдын май айында согуш учурунда курман болгон. Кесипкөй жоокер катары толук аскердик урмат менен жерге берилген. Бирок 6 ай өткөндөн кийин жакынкы айылда дагы бир согушкер жерге берилген. Аян фронтто каза болсо да, анын аскердик акыркы сапарга узатуу зыйнаты болгон жок. Анткени ал кесипкөй жоокер эмес болчу. Ал кол салуу үчүн 7 жылга кесилген туткун болгон. Ал 6 айлык келишимдин ордуна кийин эркиндикке ээ болууну көздөп, Вагнердин жалданма тобу үчүн согушка жазылган. Болсам эле ушу балаңыз өлдү, ушундай Украинада немеде деди. Ушуга да чара бардыр, менин балам өлүп кала береби? Какшап кала беремби мен баламан ажырап? Сыргак менен Аяндын өлүмү Орусиянын согушу кандай өзгөргөнүн көрсөтүп турат. Согуштун биринчи 3 айында Орусия көптөгөн кесипкөй аскерлерин жоготкон. Бирок соңку 3 айдан бери Орусия күчтөрүнө жакында кошулган кесипкөй эмес аскерлер көбөйүп жатат. Орусиялык жоготуулардын демографиясынын өзгөрүшү орустар согуштун башында көп сандагы кесипкөй аскерлерин жоготкондугун гана эмес, ошондой эле алардын тактикасын өзгөрткөнүн чагылдырат. Алар азыр кесипкөй аскерлерин ресурс катары көрүп, аларды запаста кармап жатышат. Алар керектүү учурда операцияга тартылат. Азыркы маалда чалгындоо чабуулунун негизги бөлүгүн мобилизацияланган аскерлер жетектеп жатат. Аларга бир жолу колдонулуучу ыкма менен мамиле кылынып жатат. Биздин эсепке каттоого алынган өлүмдөр канагатталган. Британиянын коргоо министрлигинин эсебинде чыныгы сандар мындан кеминде 2 эсе жогору болушу мүмкүн. BBC комментарий алуу үчүн Орус өкмөтү менен байланышты, бирок жооп келген жок. Ал эми күн сайын мүрзөлөрдүн сүрөттөрү жана билдирүүлөр тынбай келүүдө.